Туугандар азыр соода көрбөй болуп атат. Илгери бир заманда Харун Рашид деген падыша болгон. Зубайда жубайы менен деңиздин жээгинде сейилдеп кетип баратса, Бахлюл деген олия кумда песочницада замок жасап ойноп отурган болот. Анан падышага сурайт: "Ассалам алейкум". Ва алейкум салам рахматулла. "Эмне кылып атасыз?" "Ушу бейиште үй салып атам. Ким ушуну сатып алса, бейиштен үй берем" депчи. Анан муну канча десе, муну бир дирхам дегенсиз, 1 сом дегенсиз жооп берип коет. Анан деп көңүлгө албай, маани бербей басып кетет. Зубайда энебиз анан акча кертип коет. Анан убакыт өтөт, тигилер баары уктаган болот. Падыша менен Зубайда уктап атып, анан Харун Рашид түш көрөт. Түшүндө бейиште жүргөн болот. Ай деп оозу ачылып эки жакта карап, анан бири караса эле чоң замок турган болот. Зубайданын замогу деп турган болот да, жазуусучу. Анан барып эле тушкап барып эле кирейин десе эле анан периштелер жол тосуп киргизгенге уруксат берип коет. Эмнеге бул Зубайда менин келинчегим ушундай десе. Жок, бул Зубайданын менчик личный өзүнүн үйү, бияка эч кимге киргенге уруксат жок дейт. Анан аңгыча болбой анан ойгонуп кетет Харун Рашид. Ойгонуп кетип анан Зубайда энебизди ойготуп эле: "Ай, тур. Эмне болду? Ушундай түш көрдүм, түшүндө жанагындай үй көрдүм. Киргизип койсо, менчик эмне амалың менен ошону кантип табылдың, мага айтчы" деп. Харун Рашид айбайтындай адилеттүү, такыба падыша болгон да. Анан Зубайда ойлонуп, билбейм, жана тиги Бахлюл олия ушундай үй салып атам, ушул үйдү ким сатып алса бейиштен үй алып берем дегенде сиз баягы көңүл урбай койбодуңуз беле. Анан ошондо мен акча берип койгом дейт. Анан ыргып туруп эле анан жана акчаларын, алтындарын, дирхамдарын ала калып анан чуркап барат. Чуркап бар деңизден чуркап барса, Бахлюл олия дагы эле замок жасап ойноп турган болот. "Ассалам алейкум". Ва алейкум салам. "Эмне кылып атасыз?" "Ушундай бейиште үй салып атам. Үй жасап атам. Ушуну ким сатып алса бейиштен үй алып берем" дейт. Деп анан сүйүнүп кетет. Жетишип калыптырмын дагы эле буйрса эметет экенмин дегенсипчи. Бейиштен үй алат экенмин деп анан. "Мунуңуз канча?" десе, "Падышам" дейт. "Буга бүткүл байлыгыңызды, бүткүл падышачылыгыңызды берсеңиз дагы сатып ала албайсыз" дейт. "Кандай кече эле 1 дирхам деп атпадың беле? Мындай айтканда 1 сом деп атпадың беле? Кандай азыр мындай кымбат болуп кетти" десе, "Падышам, кече соода көрбөй болгон. Бүгүн соода көрүп болуп атат" дейт. Анткени уже көрдү да, түш көрдү, түшүнү уже көрдү. Ансандай туугандар, акыретте сөзсүз биз канча бир жакшы иш кылган болсок, эмне сооп тапкан болсок, канча намаз окуган болсок, орозо туткан болсок, бирөөгө жакшылык кылган болсок, баардыгын Аллах таалам берет да, иншалла. Азыр просто соода көрбөй болуп атат да. Биз кыла берели иншалла, амалыбызды кыла берели, жакшылык кыла берели, башка адамдарга жакшы мамиле кыла берели, намаздарыбызды окуй берели, жакшы адам боло берели, жакшы адам болгонго аракет кыла берели. Кудай буйрса, Аллах таалам баардыгын, Аллах таалам билесиздер, адилеттүү зат, ким эмне кандай амал кылган болсо, ошону сөзсүз берет. Эми туура эмес жашаган болсо, ал дагы сөз жазасын алат да. Ошон үчүн өзүбүз ой жүгүртөлү, ойлонолу, соода просто көрбөй болуп атат да. Ошого биз аракет кыла берели, иншалла. Кудай таалам бактылуу, дүйнө ахиретте бактылуу инсандардан кылган болсун сиз менен бизди.